Салам радиосунда жаңылыктар. Урматтуу Салам радиосунун угармандары жана YouTube каналынын көрөрмандары, эфирде жаңылыктар программасы. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Саламатсыздарбы? Баткенде Тажикстандан мыйзамсыз жүк ташып келүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бажычылар Тажикстандан Кыргызстанга мыйзамдуулугун ырастоочу товар ташуучу документтери жок, данеги менен кургатылган өрүк ташып келүү фактысы аныкталган. Жүктүн салмагы 565 килограммдан ашуун, баасы 84 миң сомдон ашуун экендиги айтылат маалыматта. Бул материал боюнча жалпы суммасы 45 миң 30 сом айып санкциялары жана тиешелүү бажы төлөмдөрү төлөнгөн. 14 майда Төрткүл суу сактагычына чөккөн 2 баланын бирөөсү дагы эле табыла элек. Бүгүнкү күнү издөө иштерине 80ден ашуун адам тартылган. Салам медианын чыгармачылык тобу суу сактагычка барып, издөө иштерине көп болуп келишти. Мына ушул Төрткүл суу сактагычына 2 бала чөккөн, анын бирөөсү табылып, бирөөсү 3 күндөн бери табылган жок. Бүгүнкү күнү да бул жерде издөө иштери жүрүп жатат. Куткаруу иштерине шарттар баары жакшы. Азыр бизде суучуларды эң негизги суучул костюму, суучул кайыгы, издөө иштерине ошол. Бүгүн 17 май күнү Төрткүл суу сактагычына чөгүп кеткен балдардын бирөөсүн издөө иштери улантылууда. Куткаруучулар биринчи баланы маалымат туура берилгендиктен бат табылганын, экинчи өспүрүмдүн кайсыл тарапта сууга чөккөн жери анык эместиктен табуу кечеңдеп жатканын билдиришти. Алар менен келген достору бар экен. Бир досту айтты, көлдүн оң жагына баратты эле дейт. Ал жакты карасак, жок. Кээ бир нелер, мына көлдү билгендер дейт, ошо канал менен барсаңар, может, ошол жакка кирип кеткен дейт. Көрсөтүп берген ал так маалыматтардын баарын карадык. Ал жакта дагы жок. Кечээ күнү баланы издөөгө 30 куткаруучу тартылса, бүгүн издөө куткаруу иштерине 50гө жакын куткаруучу тартылып иш алып барууда. Республика куткаруу отрядынан 20 куткаруучу, Баткен областынын башкармалыгынан 20 куткаруучу келип, бүгүн издөө иштери жүрүлүп. Аба ырайынын сууктугуна жана көлдүн толкундугуна карабастан куткаруучулар куткаруу иштерин жүргүзүп жатат. Эске салсак, 14 май күнү Төрткүл суу сактагычында кайык менен жүрүп 2 эркек бала сууга чөгүп кеткен. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3-өзүнчө издөө куткаруу отрядынан 16 куткаруучу тартылган. 15 май күнү саат 8:35-те 2009 жылы туулган өспүрүмдүн сөөгү табылып, жакындарына өткөрүлүп берилген. Ал эми экинчи жоголуп кеткен 2006 жылы туулган баланы издөө иштери улантылып, бүгүнкү күндө жалпы 82 адам издеп жатат. Гүлбарчын Аймерова, Сабира Бакирбек кызы, Салам медиа, Баткен. Баткен районунун Чоңтала Баткен Карабак айылына 65 миллиондон ашуун сомдук жол салынууда. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирди. Учурда республикалык бюджеттин эсебинен Баткен облусунун аймагындагы 48 жолдо планга ылайык курулуш иштери аткарылууда. Ошондой эле ушул жыл ичинде оңдоп түзөө жумуштары дагы жалпысынан бир 53 километрдей жолдо жасалаары каралган. Анын 27 чакырымына асфальт төшөлөрү белгиленген. Жыл башынан бери республикалык бюджеттен каржыланган мына ушул жол куруу жана калыбына келтирүү иштерине 93 миллион сом жумшалган. Учурда ушул республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган баардык жол курулуштары планга ылайык жүрүп атат десек болот. Аймактагы жол курулуштары облус башчысы Абдикарим Алимбаевдин көзөмөлүндө. Баткен бажысы Өзбекстандан алынып келинген апкесчилик жүктү аныктады. Мамлекеттик бажы кызматынан билдиргенине караганда, өзбек жаранынын башкаруусундагы унааны жүк бөлүгүнө кароодо пластик терезелер жана эшиктерди жасоого керектелүүчү товары табылган. Жүк Кыргызстандагы ЭАИПтен бажы аймагына алып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган документтери жок, коңшу мамлекеттен алынып келингени белгилүү болгон. Аныкталган жүктүн жалпы салмагы 632 килограмм түссө, баасы 198 700 сом болоору айтылды.
Акыркы коңгуроо тууралуу облустук жыйын өттү. Облустук бийлик мектептердеги акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүүдөгү коопсуздукту талкуулаган жыйын өткөрдү. Бул тууралуу облустук администрациядан билдиришти. Маалыматка караганда жыйында 25 май күнү акыркы коңгуроо иш-чарасы кафе, ресторандарда жаратылышта өткөрүүгө тыюу салынары белгиленди. Ошондой эле автоунаалар менен кортеждерди уюштуруу, акча чогултууларды болтурбоо боюнча тапшырмалар берилди. Эске салсак, бул боюнча Билим берүү жана Илим министрлигинин, Ички иштер министрлигинин атайын буйругу чыккан. Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.